Баарыңар эстеп алыңыздар. Кимдин үйүндө атасынан биринчи тамак ичип колго тамакка салып аткан болсо, анда бул проблема уже. Энесинен биринчи субханалла, энесинен мына өзүңдүн энеңен биринчи субханалла жанагындай тамакка кол салып аткан болсо, атасы жок болсо, энеси оштей өтүр, баласы оштей башта, уже үйдө проблема келди деген сөз бул. Түшүнүп атасыңар? Муну ар бирибиз кылып койсок болот экен. Эмне үчүн? Балам кое тур, чоң атаң келсин. Балам кое тур, чоң апаң келсин. Балам кое тур, атаң келсин. Балам кое тур, энең келсин. Кое тур, байкең оштейсин. Кое тур, бул эмес, ана сен эң шашпа балам. Деген сөздү айтпай калыптырбыз. Карасаң эмесе, бул сүннөттө тура улууну сыйлоо. Же сүннөт эмеспи? Сүннөтпү? Эми аны ким унутуп калыптыр айтканды? Биз да турабы? Кез алдына тамак болсо, сүннөт алдына коюп койгула. Каалаган убакытта алдына коюп койду, бүттү. Отура бер ошол жерде. Кай жерде бош орун болсо, ошол жерге отура берсең болот, сүннөт. Туура, субханалла. Туура. Бул пайгамбардын адеби, пайгамбар отура берле деди. Бирок адепте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улууну биринчи сыйлады, оң жагындагыны биринчи сыйлады. Бул адеп. Кайсы элдин адеби жок болсо, ошол элдин келечеги жок. Кайсы элдин үйүндө субханалла адеп жок болсо, ошол үй бүлөнүн келечеги, мамлекеттин келечеги жоголот. Унутпагыла. Эсиңерден чыгарбагыла субханалла. Бул нерсе айтып берип тажа